Өлкөбүз эң бай өлкөлөрдүн бири да. Тоолордун астында көптөгөн кен байлыктары бар. Мисалы үчүн ошол эле Жетин тоо деген темир кен бар да. Анын запастары укмуш дүйнөдөгү биринчи кадамдарда болот деп айтылып атат. Аны иштетсе болот. Баары бир жооп берген учур келет да. Президентке, премьер-министрге баарын жооп берген учур келет. Эч качан унутпаш керек. Келдиңби, кетесиң бир күнү. Кеткенде тигилер кандай болот экен? Азырга чейин президенттин кудасы деп Сооронбай Жээнбековдун бирден болсо эле президенттин кудасынын иниси деп тепки жеп атат. Абжабек, Алиарбек инилери менен. Биринчи кезекте экономика өнүгүш керек. Экономика өнүккөндө, адам жумуш менен камсыз болгондо, көңүлү ток болгондо анча-мынча саясатка көңүл бурбайт. Качан саясатка кирип кетебиз? Качан келечекти көрбөй турган учурда биз дайыма бири-бирибизди чукулап отурабыз да. Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы биздин студияда коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Исхак Абсаматович, студияга келип маек берип жатканыңызга ыраазылык билдиребиз. Биринчи эле суроо, ушу жакында Кемпир-Абад боюнча камалган адамдардын бир тобу үй камагына чыгарылды. Ушул Кемпир-Абад иши боюнча мындан аркы иштер кандай болот деп ойлойсуз? Калгандары дагы үй камагына чыгарылабы? Мындай жооп берсем туура болот. Эгерде мен тергөөчү болсом, мен ошол замат эле кылмыш ишти кыскартып койот элем. Себеби катышуучу катары ошол жыйынга катышканмын, сүйлөгөнмүн, күбө болгонмун. Мен ачык айтам, ал жерде эч кандай мамлекеттик бийликти басып алуу же төңкөрүлүш аракеттери болгон эмес. Бул жөнүндө сөз да болгон эмес. Ал жерде Кемпир-Абадты Өзбекстанга өткөрүш каршы пикир айтылып, мыйзам кабыл алып электе депутаттарга бир кичине моралдык кысым кылып, барып каршы пикирлерди айталы деген эле аракет болчу. Сөз. Мен башымдан өткөн 2010-жылы убактылуу өкмөт мени камап төңкөрүлүшкө аракет кылды деп кийин соттун чечими чыккан. Ал жерде так жана даана жазылып турат. Мындай аракеттер кандай бир иш менен коштоп жүрүш керек да. Мисалы үчүн заборго секириппи, же дубалды буздуруппу, же кол салыппы коргоо органдарга, же кабинетти басып алуу, муну аракет деп айтсак болот. Ал эми сөз эч качан кылмыш деп эсептелбейт. Бир гана жана улуттардын арасында карама-каршы алып келе турган сөздөрдү бааласа болот, мындай туура эмес депчи. Бирок төңкөрүлүш, мамлекеттик бийлик басып алуу деген бул конкреттүү түрүндө аракеттер болуш керек. Кадамдар болуш керек. Кадам жок болсо ал кылмыш эмес да. Ошондуктан бул кылмыш иштин келечеги жок, эртеби кечпи кыскарат. Эч кандай соттолбойт. Соттошу мүмкүн азыр. Бирок убакыт келет. Ошол эле Садыр Жапаров менен Камчыбек Шаташиевди, Талант Мамытовду 2013-жылы камап, камакка чейин алып барбадыбы? Акыбал өзгөрүлүп кетти. Бир саатта акталып чыкты. Булардын канынан бетер эч аракет болгон эмес да. Ошондуктан бул боштондукка чыкканы бул биринчи кадам деп эсептеш керек. Экинчи кадам иш кыскарыш керек да. Акталыш керек баатан. Бул саясий жагынан дагы буларды куугунтук сыяктуу болуп атат да. Мен байкап атам, бул жерде саясий куугунтуктун белгилери бар. Ага милиция тергөөчүлөрдүн бир аз сабатсыздыгы да билинип турат. Чоңдорго жакшы көрүнөм деп мен камап таштайм. Мына менде запистерим бар да. Биринчиден ал жашыруун тыңшоо жол менен жазып алган мыйзамсыз. Кафеде отурсаңыз, сиз менен отуруп сүйлөшүп атсак, бизди жазганыбыз мыйзамсыз болот да. Экинчиден сүйлөгөн сөздөрдүн айрым сөздөрдү кыркып, монтаждап көрсөткөн элге алдын ала тергөө бүтө элек деле. Бул алдын ала коомдук пикирди түзүү деген аракет болуп атат. Аны ошол уюштурган кишилерден башка эч ким чыгара албайт да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде саясий куугунтук бар.
Себеби ал жерде кафеде жыйналган ар кандай саясий күчтөрдүн өкүлдөрү болгон. Ачык айтканда мени да чакырышканга мен баргым келген жок, себеби аларга жыйынга катышкан кээ бир адамдар менен мен бир жерде отургум келбейт да. Сиз баргансыз да? Мен катышкам, Мадумаров экөөбүз чакырганда, силер депутат катары түшүндүрүп бергиле, жол жобосу кандай, эгерде кабыл алса кандай болот, кабыл албаса кандай болот деп мыйзам өтүшүнө. Биз баарын түшүндүрүп айттык. Андан кийин себеби биз деле каршы пикирибиз болгондуктан биз ушунун баарын айтып бердик да. Анан ошого мен билем, көрүп туруп айтып атам да, ал жерде аракет болгон жок, ал жерде каршы пикир айтылган. Анан каршы пикирди биз элге жеткизебиз деген эле сөз болгон. Арасында бир-эки жигитибиз ачуулукка берилип, балким бир-эки сөз кошуп кеткен. Анда болсо сөзгө да көчөдө кетип баратканда башын жулуп алам десе, башын жулду деп сотко тартпайт да. Же мен сага көрсөтөм деп чоң энеңди чукурунга таанытам дегенден кийин ал жокко тартылбайт да. Андай кылба деп коет, болду ушу менен. Профилактика сөздөрдү кылат да иштерге. Эгер булар актала турган болсо, ушул камаган милиция, тергөөчүлөр дагы сурак берип жазасын алыш керекпи? Тергөөчүнүн илгертен бери табигаты ушундай. Тергөөчүнүн ката кетиргенге укугу бар деп айтпасам деле, укуктуу болот. Себеби эгерде жылына 18 кылмыш иш козголгон болсо, мурдакы кодекс боюнча азыр 200 миңден ашык арыз түшөт да. Ар бир түшкөн арыз бул кылмыш иштин уже иш аракеттер башталат да, изилдөөгө. Ошолор тергөөчүлөр көптөгөн арыздар негизи жок, божомол, туура эмес. Анан кээ бир учурда тергөөчүлөр кандай бир себеп менен адашкан учурлар болот да. Эгерде ар бир чечимге жооп бере турган болсо, анда тергөөдө эч ким иштебейт да. Ошондо укуктуу деп айтпайм. Тергөөчү ката кетириши мүмкүн. Ал үчүн ошол катаны оңдош үчүн өйдө жакта прокуратура көзөмөл кылып туруш керек. Сот жыйынтыктоочу чекит коет да. Эгер туура. Бирок эң негизги, эгерде кайсы бир жаранга туура эмес иш козголуп, камакка алынып, андан кийин жыйынтыгында сот актап койсо, эгерде ошол жаран мыйзамсыз иш козголду деп айтса, арыз берсе, анда каралат да. Анан бизде мүнөзүбүз ушундай да, мен деле башымдан өткөн, мен билем, ал жактан кутулгандан кийин өлүп кетсин деп коебуз да, Кудайга койдук деп, жаратканга койдук, аман болсун деп кечирбесек го, бирок көңүл бурбайбыз, мейли ушул. Бул бала да бирөөнүн кызматын аткарып атат, бирөөгө жакшы көрүнөм деп болуптур деп коебуз да. Бул кайдыгерлик эмес, бул жакшылык болгондо жакшылык жамандыкты басып кетет экен да. Ошондой мүнөзүбүз бар экен да, айкөлдүктүн белгилери деп айтсак болот. Жалпы бизде баарыбызга тийиштүү ушул. Кутулгандан кийин аман эсен кутулдум жетишет депчи. Апаң тирүү болсо, башың тегерегинде суу тегеретип болду, мындан ары мындай иш болбосун деген үмүт менен жашайбыз да. Ошондуктан тергөөчүнү жоопко тарткан учур өтө аз. Аны далилдеш да оңой эмес. Атайын иш козгоп, атайын камады деп эч ким далилдей албайт да. Эгерде саясий акыбал өзгөрүлсө, анда болот. Бирок саясий акыбал өзгөргөндө ошол эле тергөөчүлөр жаңы бийликке кызмат кыла баштайт экен да. Демек мен ойлоп атам, ката эмес, жолу бир гана бар. Биз окуткан юристтерди, окуткан тергөөчүлөрдү башынан ала даярдашыбыз керек да. Чындык менен, мыйзам менен иштегиле. Ким болсо да таза иштесең, келечек сеники болот. Ал эми кызмат кылып жүрсөң, эртеби кечпи бир күнү жоопко тартыласың да. Экинчи бир маселе, мына Кумтөр боюнча депутаттык комиссия ишин аяктап жыйынтыгын билдирди. Сиздин оюңузча ушул депутаттык комиссия канчалык натыйжалуу иштеди? Бул маалыматты толук эле алды. Жетиштүү маалыматты бизге канчалык берген өкмөт. Аны иштеп жаткан мезгилде көптөгөн маалыматты жашыруун деген гриф коюп койду. Ошондуктан комиссиянын мүчөлөрү, төрагасы көп нерсени силерге, журналисттерге айтканга укугу жок да. Бирок мен жеке пикирим боюнча ал жашыруун кылган маалыматты аны өкмөттүн башчысы Акылбек Жапаров көрүнгөн жерде эле айтып аткан. Кыргыз алтын өкүлдөрү ачык эле айтып аткан, Улуттук банктын өкүлдөрү ачык эле айтып аткан, президент айтып аткан элибизге. Ошондуктан ал жерде жашара турган деле эчтеке жок. Ал жерде мындай комиссиянын жумушу чектелген болчу да. Кыргызстанга
алтын кенибиз өткөндөн баштап ишмердүүлүгүн каралып кетчү. Ушул 2 жылда, 2 жылда болгон. Май 2021-жылы өткөндөн баштап кандай ийгиликке жетти, эмне жетишпестик болду, пайда барбы жокпу деген суроолорго комиссия жооп издеген да. Ушул Кумтөрдүн Кыргызстанга өткөнү боюнча ушул пайдалуу болдубу Кыргызстанга? Негизи бул башынан эле биз, мисалы үчүн Атам Абсамат Мусалиевич башынан айткан, бул мамлекеттик болуш керек. Кийинчерээк көптөгөн жарандарыбыз айткан, бул чын эле бюджетибизге чоң таасир бере турган ишкана болуп атпайбы? Ишкана. Ошондуктан ал мамлекеттин көзөмөлүндө албетте болуш керек. Анан башынан эле биз канадалыктарга бергенибиз туура эмес деп көптөгөн сынып пикирлер айтылган да. Ошондуктан негизи 2021-жылы майда өткөн негизи өзү кадам. Туура эле кадам ал. Бирок кандай эсеп менен биз эмнени бердик, эмнени алдык? Ал жагында балким маселе болушу мүмкүн, ар бир адамдын, адистин өзүнүн пикири болушу мүмкүн. Анан жанагы мени өкүндүрө турган бир гана маселе бар. Ошол жердеги, эсиңерде болсо, 3 миллиардка жакын долларга жакын экологиялык зыян келтирди деген, ошол 20 жылдан ашык зыян келтирди деген биз доомат койгонбуз да, соттон биринчи тепкичти унутканбыз. Анан келишим ийгиликтүү бүткөндө эмнегедир биз сотто өткүзүп койдук да. Андан тышкары биз кепилдик алдык. Биз эч кимди жоопко тартпайбыз, канадалык жарандарды жоопко тартпайбыз, куугунтук кылбайбыз деген убада бердик да. Бул негизи чын айтканда мындай келишим менен жоопкерчиликти бошото албайт. Ал мыйзамды өзгөртүш керек да. Эми кандай болсо да ушул кадам менен болду. Анан албетте бул жерде жакшы жагы бар да, Кыргызстанга өткөн. Жок дегенде кимден сурайбыз, кандай сурайбыз? Өзүбүздүн жарандарыбыз, өзүбүздүн ишканабыз карайт. Ошондуктан бул жакшы кадам. Мен колдобойм деп айта албайм, ал туура эле. Депутаттык комиссия иштеп турган мезгилде кандайдыр адистер менен кошо биргелешип иштеди? Жок, эч кимди чыгарган жокпуз. Мен сунушту бергем бир топ жолу. Биринчиден жарык болуш керек жыйындар, журналисттер катышыш керек деп. Бирок мен айттым го башында, өкмөт жашыруун деп гриф койгондо, биз чакырылбай калды да комиссия. Себеби ал жерде ар бир 5 мүнөттө журналисттер чыгып тур деп айта албайбыз да. Экинчиден, мен башынан сунуш кылгам. Биз керек болсо чет өлкөлүк адистерди чакырышыбыз керек. Себеби эсеп кысапта көпчүлүк депутаттарыбыз барып толук билбейбиз да. Себеби алтындын 1 граммы канча болот, кандай жылыш бар экен, лондонский биржа кантип иштейт, Торонтодогу биржа кандай иштейт деп биз адис эмеспиз да. Биз жалпы көлөмүн алып туруп, жалпы мынча таптык, мындай деген маалыматты алышыбыз мүмкүн. Канчалык чыгаша кирешеге да алып келет. Кумтөргө 700 миллион иштетилдиби, же 600 миллион иштетилдиби, анан өндүрүлгөн алтындын баасы канча болот, канча пайда болот деген ушундай суроолорго адистер жардам бермек да бизге. Бирок эмнегедир биз андай адистерди тарткан жокпуз, эч кимди чакырган жокпуз. Өзүбүздүн аппаратыбыздын балдары менен эле чогуу маалымат жыйнап, мен мындай деп атам. Биз маалыматты жыйнап туруп, ошо маалыматтын негизинде жыйынтыкка келдик да. Ушул алтындын саны боюнча мисалы 45 тонна деп атабы. Ошону сиздер кантип аныктадыңыздар? Биз таразага тарткан жокпуз аны. Биз кампага барганда, эми мындай көзгө салып туруп, ар бир упаковкада бир 15-16 килограмм болот экен да. Анан примерно божомол болуп эсептегенде ошого окшоп турган да, 40 тоннанын тегерегинде көрүнүп турат да бар. Бирок ар бир ящикти ачкан жокпуз, ар бир таразага койгон жокпуз да. Эми мен ойлоп атам, Улуттук банк мындай калыпка барбайт го. Бул өтө татаал маселе, бул жерде мындай ачык калыпка барбаш мүмкүн эмес. Ошондуктан алтын кампада турат. Ал 45 тонна 45 тонна деп айтып атат, ошол турат да кампада чыгып. Анан ошону топтоп алдык деп айтып атышат, бирок эмнеге сатылып алды мен билбейм. Ошол 45 тоннанын баасы канча болот? Мен билбейм, себеби алар мындай атат. Жылдын ичинде даяр болгондо Улуттук банк сатып алат. Бул бир гана Кумтөрдүн алтыны эмес 45 тонна. Ал жерде жана дагы бир эки ишкана бар, ошолордун алтындарын да биз сатып алып атабыз да. Анан меники бир гана суроо болду Улуттук банкка, кайсы акчага сатып алдыңар? Силерде акчаңар жок эле го. Сатып алдык дейт да. Анан экинчиден мен билбейм аны, мага так маалымат бере албады эч ким.
Эмнеге биз аны саткан жокпуз? Сатсак бюджетке кичине акча валюта келмек десем, жок, биз кармап турабыз деди. Башка пландар бар деп айтты. Кайсы план мен билбейм да. Алтындын саны боюнча айтылган маалыматтардын бардыгы такталды да, Эми биз такталды деп кандай айтсак, бизге берген маалымат боюнча дагы эле келип атат. Ал жерде бийлик алмашканда 2020-жылы Сооронбай Жээнбеков кеткенден кийин ал жерде кампада 19 тонна тегерегинде, 19 тоннанын тегерегинде алтын болчу эле. Кампабызда алтын запас деп коет. Аны жаңы бийлик келип, биринчи бөлүмүндө майга чейин сатып, чет өлкөгө алып барып. Балким ошону кумдорго иштеттиби, же бюджетке иштеттиби, мен билбейм, иши иштетти да. Андан кайра анын ордуна жаңы алтын сатып алып, жалпы 45 тоннага жеткиришти. Мен үчүн түшүнүксүз, эмне алтынды көрөткөн эмне кажети бар? Биз, может быть, бөлүгүн сатыш керек болчу да. Мына ошол мектепте акча жыйнап атат, министр айтып атпайбы? Ар бир ата-эне 100 сомдон берсе эчтеке болбойт депчи. Ал 100 миллион сом болот экен, ошо алтындын бүткесин сатып элек турат го. Ата-энени кыйнабай. Себеби 1 сом төлөбү, 1000 сом төлөбү. Эң жаман кеп ошол жерде 1 тыйын башка жака иштетилип калса, ата-эне ишенбей калат да. Мелге иштетүү, тряпканы алабы, же швабраны алабы, ата-эне тойго барганда 4-5 миңди бериш мүмкүн, а мындай 100 сом бергенде бир аз туура эмес иштетилип калса, аябай таасири начар болот, ишенбестүүлүк пайда болот да. Ошондуктан мен ойлоп атам, мектептерди камсыздоо, же бакчаларды камсыздоо мамлекет эгер өзүнүн мойнуна алса, көп деле каражат кетпейт го. Анан алтын иштеш керек. Кампада турганда эртең арзандап кетсе ким жоготот? Улуттук банк жоготот да. Кымбаттап кетсе жакшы, арзандап кетсечи. Бирок эми адистер айтып атат-ку, что арзандабайт, кымбаттайт деп. Бирок улуттук банк ал коммерциялык банк эмес, ал пайда табам деп эле отурбаш керек да. Ал биржада ойнобойт. Баалуу кагаздарды алып сатар. Мамлекеттик орган. Улуттук банк бул Кыргызстандагы банк системасында көзөмөлдөйт. Ар бир банктар кандай иштейт, мыйзамдуу иштеп атат. Негизги биздин алтын запасыбызды, валюталык запастарды сактап, керек учурда чыгарат да. Ошо алтын комиссиясы түзүлгөндө ошол чуу болуп, алтын жана президенттин агасы Сабыр Жапаровдагы ошо сүрөттөрү чыгып, ошол ондон кийин түзүлгөн да, ошол маселеге дагы кандай? Жок, ал маселе боюнча мен гана сурадым. Ал жерде мындай болуп, мага түшүндүрмө беришти да. Алтынды алып кеткен жок. Эсеп боюнча 19 тонна болсо, алар баары тең Швейцарияга кеткен болчу. Туркияга алып кеткен жок. Тамам, бажы кызматтан маалыматтар боюнча Туркияга алтын чыккан эмес. Демек бул аракет болгон деп эсептесек да, ана президенттин энеси, агасы барып ошол жерде тазалаганга, сүйлөшкөнгө кадамдар болгон. Бирок алып кеткен деген далил таппадык да. Мисалы ошол кумтөр азыр мындай 10 жылга чейин иштетилет деп айтылып атат, Ар кандай пикир болуп атат. Анан бирөө так айта албайт. Кээ бир адистер айтат 3 жыл, кээ бирлер 10 жыл деп атат. Бирөө айтат 200 тонна калды, экинчиси 400 тонна, үчүнчүсү 700 тонна дейт. Анан кийин жанагы калдыктардын ичине кайрадан алтын өндүрсө болот. Ал жерде бир топ запастар бар. Бирок аны чыгарыш кымбатыраак болуп турат. Бүгүн кымбатыраак болуп турат да. Бирок эске алсак, өз убагында алтындын баасы $400 болчу эле, азыр 1800 болуп калды унциясы. Убакыт ордунда, турмуш ордунда турбайт экен, экономиканын өзүнүн мыйзамдары бар. Алтын кымбаттап кетсе, анда ошол калдыктардын ичиндеги алтынды чыгара баштайт да. Бир гана нерсе, ал жерде бир мисалды келтирейин. Мен 2000-жылы Кумтөргө барганмын да. Анын ошол жерде бизге пластиктен жасалган кооздолгон кичинекей шаарчада жумушчулар жашаган да. Көйнөкчөн, майкачан жүрүшкөн, ичи жыпжылуу. Анан караса бир топ убакыттан кийин ал жерде тоо көчүп, ушул лагерди толугу менен басып кеткен экен да. Демек экологиялык өзгөрүүлөр бар. Ал жерде бир-эки тооду түбүнө чейин казып таштады да. Ал тоолордо кылымдар бою жаткан мөңгүлөр жок болду да. Тегерегинде акыбал өзгөрүп атат. Канчалык биз адам ушул жерде чукуласак, ушунчалык жана мөңгүлөр азаят. Анан ал мөңгүдөн тышкары баягы тоң жерлер да, себеп эрибей турган жерлер, жердин астында муз барып аларды эрип
Анан бир гана нерсе коркобуз, Үскөлдүн кайсы жерден атып чыгат ал. Жердин астында суулар жылышты, эч ким кепилдик бере албайт да. Ошондуктан мен экология боюнча жеке пикирим, биз ушул канадалыктар менен экологияны дагы эсептешибиз керек болчу да. Может быть, балким кичине төрөтүп аларды же өндүргөн. Эмне үчүн алар кетишти, алар айтышты, мен түшүнүгүм боюнча алар биз чыгашаны чыгардык, пайда көрдүк, биз чыгып кетебиз. Макул. Бирок бизге мынча төлөп бересиңер деп. Анан биздин тарап жок, биз төлөбөйбүз деп айтты. Жанагы акциябызды берели 13%. Бирок төлөбөйбүз деген да. Анан ошентип кандай бир содалаш эмес, бирок сүйлөшүү жол менен чечишти да. Анан кепилдик беребиз, бирөөңөрдү камабайбыз, бирөөңөрдү жоопко тартпайбыз. Алардын Биз тарап айтып атабыз. Анан Канаданын жарандары адистерди деп. Бул жерде кызыктуу нерсе. Кыргыз адисти камаса болот экен, Канада адисти камаса болбойт экен да. Ошол эле кезде теңиз бөлтүрүк дагы мындай Канаданын дагы жараны экен. Аны биз сессияда суроо бергенде деле баары айтып кепилдик берип атпадыбы? Аябай жакшы иштейт экен, бул укмуш экен. Ушу алтын бизге кайтканга чоң салым кошкон. Бирок бул бизди тим эле оозубузду жаап койгон го. Башында. Башында. Ошондо эле айтканбыз, кош жарандык болсо. Ал 18-20 жыл ушул Канадада тиричилик кылып жүрсө, алтын кен менен иш кылып атса, демек кандай бир кызыкчылыгы болушу мүмкүн да анага. Анан айтсак, эми тилекке каршы ишке ашты да ушул. Биз айткан корккон нерселер ишке ашты да. Балким башка бир адис тапсак, может, буга жетпей турат. Бирок муну деле азыр бөлтүрүктүн кылган иштери боюнча соттун чечими чыкмайынча так айтыш кыйын да. Бизге справка берди, кылмыш иш козголду, 1 миллиард сомдун тегерегинде мыйзам бузуулар болгон деп айтышты. Бирок соттун чечими жок. Ошондуктан ал бөлтүрүктөн эмне кылганы, канча абадан эмнени сатып алган, аны деле түшүндүрмөлөр болуш керек го. Соттон тергөө бүтөт, анан сотко барганда далилденет да. Кумтөрдөн башка, мисалы, кумтөр эртеби кечпей ошо кени төгөнөт да. Анан бюджетке ошо кумтөрдөн башка кендер, башка алтын кени болобу же ошо бюджетти андан кийин кантип толтуруп өтүш керек? Биздин өлкөбүз эң бай өлкөлөрдүн бири да. Тоолордун астында көптөгөн кен байлыктары бар. Мисалы үчүн ошол эле Жетинтөө деген темир кен бар да. Анын запастары укмуш дүйнөдөгү биринчи кадамдарда болот деп айтылып атат. Аны иштетсе болот. Тиги көлдүн тоолорунда түстүү металлдардын запастары көп. Советтик мезгилде Сарыжарский бассейн деп, ошо Ысык көлдүн арынын кесилишинде бир жерлерде ушу аябай чоң запастар болуп, комбинат курула баштаган. Токтоп калды. Эгерде СССРда бир 5 жыл болгондо ал жерде чоң ири ишкана болот эле да, түстүү металлдар боюнча. Ал керек дүйнөдө. Ошондой нерсе бизде бар. Бирок чын айтканда табигатты бузуп, тооду казып, бюджет толтурган буга барбасак жакшы болот эле да. Себеби табигатка тийишкенде ал кантип бизге кайтып келет, эч ким кепилдик бере албайт. Кандай өзгөрүү болот, тоолордогу мөңгүлөр түгөнүп калса кандай болот, коркунучтар көп да. Ансыз деле жер жылып баратпайбы? Жылуу болуп баратат жыл сайын. Тиги океан Арктикадагы, Антарктидадагы муздар эрип атат. А биз болсо ишканада ачсак, ошондуктан бюджет толтура турган кандай десек деле экономика болуш керек да. Алтынды эгерде биз сатсак, валюта бизге келмек да. Ошондуктан бизде мына жөнөкөй мисалды айтып кетейин, алтындан алысыраак болуп. Мына быйыл эле пияздын баасы көтөрүлүп кеткенде, өкмөт эмне деп чечти? Чыгарганга уруксат эмес депчи. Эгерде дыйкан Өзбекстанга сатам десе, эмнеге тоскоолдук кыласың? Анан 20-30 күндөн кийин уже баасы түшүп кетип, ага баштаганда эми алып кете бергиле дейт. Бул өкмөт андай кылбаш керек, өкмөт айтыш керек болчу. Эгерде бизде 50 сом болсо, Өзбекстан 70 сомдон алса, 20 сомду мен сага төлөп берем деш керек болду ушул. Муну дотация деп коет да, дүйнөдө көптөгөн мамлекет ушинтип коргойт. Дыйкандын кызыкчылыгын да унутпайт. Жалпы элдин керектүү товарларды кармап кадам болот да. Ошондой жол менен иштешибиз керек. Биз болсо же мурда жылы этти Казакстан ала баштаганда жылкыларды, койлорду тыюу салып баштаганбыз.
Дыйканга барбир кимге сатыш? Дыйкан кайсы жерде көбүрөөк берсе ошол жака сатат да. Жамалчы. Ал патриотизм эмес, мен өзүм кыргызым жесин деген уранмен. Анын үй бүлөсүн ким багат? Анын баласы келин алам дейт, кыз турмушка чыгам дейт, машина сатып алам дейт, чет өлкөгө барып окуйм дейт. Анын каражатын ким берет? Өкмөт бербейт да. Демек биз ушул жерде өкмөт бир аз өзүнүн ишини өзгөртүш керек да. Дотация принциптерге өтүшүш керек. Дыйкандарга мындай кур чабалда өкмөттөн кичине берип турса акчаны, жанагы айырмасын, ошондо жоготуулар азыраак болот да. Капитализмдин табигаты ушундай да. Бизде эмес, Швейцарияда ушундай болот да. Сүттүн баасы жылдын башына баалап коет. Мына быйыл сүттүн баасы 25 сом. Анан сата баштаганда эгер 30 сом болсо, дыйканга 5 сом өзү сеники. Эгер 20 сом болуп калса, 5 сомду өкмөт төлөп берет да. Мына дотация ушундай айтат да. Демек дыйканды ордунда байлап, ишмердүүлүгүн токтотпосун деген мааниде. Жеңилдетилген кредит берүү деп дыйкандарды шуну көпкө талкууладыңыздарбы? Кредит кече талкууладык. Эми мындай деп айтып атат. Талап 25 миллиард сом. Бергени 2 миллиард сом. 10% берилип атат. Себеби акча жетишпей атат да. Экинчиден 6% менен берип атат. Бул көп деле эмес, өз убагында 16га чейин болчу да. Бирок инфляциянын темпин карап туруп, анализ кылганда сиз бүгүн 100 сом алсаңыз, эртең кайтарганда оор болот. Себеби сиз ушул пландаштырган 100 сомго май айында кечээ банк келип айтып атат, жылдын аягына чейин Кудай буйрса беребиз деп. Мен дыйканмын өзүм, дыйканчылыгым бар. Мага сентябрда керек эмес. Мага кышта керек, мен даярданышым керек. Январь-февральда берсе, мен жазкы талаа жумушка даярданып элем. Тракторду жалдап, солярканы, башка нерсе кылып, эгиндерди даярдап, мал сатып алып. Андан кийин мага сентябрда мына сага кредит деп процент кетти дегенде, мен эмне кылам аны кыштын күнү? Эсеп болуш керек да. Анан эң негизги кредит алгандын жаман жери бар. Канча пайыз болсо деле алганда жеңил, кайтарганда кыйын. Жыл-жылга туура келбейт. Мына мен багбанчылык менен иш кылып атам, быйыл катуу шамал болуп, суук шамал болуп, шабдалы менен өрүктөр бүт баары үшүгүрүп кетти мына шаардын жанында. Мен бактан эчтеке ала албай калам. Ушундай да дыйканчылыкта. Анан кандай урук туура эмес болуп калса, же жамгыр жаабай калса албай калат. Урожай төмөндөп кетет. Жер барган сайын арыктап баратат жер. Анан эң негизи, эгерде мен жөнөкөй мисалды келтирем, мурда жылы мен жерди айдатканда 1 гектары 1,5 миң сом болчу эле. Өткөн жылы 2,5 миң сом болду, азыр 5 миң. Карагыла. Меники эми болгон 1 гектарым бар, бирок ошондо так белги болуп атат да. Тамак аш кымбаттайт, урук кымбаттайт. Эң негизи жумуш кымбаттап атат да. Мен бирдеме деп айта албайм. Ошо тракторду айдаган киши ал деле айтат да, мен деле базарга барып тамак аш алып атам да, кымбаттаса мен эмне кылайын? Ачкадан өлөйүнбү деп айтат да. Ушул нерсе бар да. Балким мына өнүгүү прогресс партия өз убагында МТС деген, түзөбүз деген принцип менен, уран менен чыккан болчу. Муну биздин ата бабаларыбыз советтик мезгилде ар бир чарбада машина трактордук станция болсун деген аябай жакшы болчу да. Ошондо бир борбордон жерди айдоо, мал бастыруу, эгин жыйноо деген бир жерден болчу да. Ошондо бир ставка менен кетет эле да. Лизингке дагы алып келе баштаган, Мен лизинг деген мындай болуп атат да. Мисалы, алыска барбайм, мына биздин мен иштеп аткан айыл өкмөттө 2 трактор сатып алган экен да. Анан кантип иштетебиз дегенде 2 дыйканга берип коюптур. Мына 2 трактор сен ушул жерде тейлейсиң, сен бул жерде тейлейсиң. Алар ойлоп көрсөңүз, биринчи кимдин жерин айдайт? Өзүнүкүндө. Калгандарга акчага айдайт. Ошондо ким пайда көрөт? Тракторист. Чынында ошол Белоруссиядан Бакиев учурда алып келе баштап, кийин ар бир президент аянтка тизип тракторлорду берет го. Алар каякта ошо тракторлор? Жеке адамдын колунда. Анда значит биз жанагы МТС деген түзүшүбүз керек да. Себеби канчалык мыкты адам болсо деле, сиз ага трактор берип туруп, ушул айылды сен тейлейсиң, биринчи заказ менен дыйкандарга жерди айдап бересиң десе, ал биринчи кезекте өзүнүн жерини, тууган уруктарынын жерин айдайт да. Мезгил бир. Март айында айдаш керек. Жетишсең жетиштиң, жетишпесең жер кургап калат да. Эге албай каласың эчтекени.
чек албай каласың. Ошондуктан биз издешибиз керек. Мына кече жакында кооперация деген сөз күчөп атат да. Бул абдан туура жол. Бирок ал биз 73 жыл ушу кооперация менен жашаганбыз да. Дыйканчылыгыбыз ийгиликке жеткен болчу. Малдын башы көбөйүп, эгиндер көбөйүп, кызылчаны, кум шекер чыгарып, эмне гана кылган жокпуз. Азыр ошого кайтып биз 32 жылдан кийин ушул маселе карашыбыз керек, өндүрүшүбүз керек. Жана кластер деген сөз чыгардык. Кластер эми ошол уялып, ошол эле бириккен аракеттерди айтып атат да. Бир тармак боюнча кластер деп койду. Мына балык өстүрүү боюнча кластер. Буларга да айтсам, моундай жеңилдик берели, моундай колдоо берсе, ошол эле. Ачык эле айтпа, кошулгула барыңар. Бир ассоциация түзгүлө, мейли. Эсептешет, чогуу кылгыла. Ошондо сиз өндүргөн 1000 тонна балыгыңар Россияга бир багытты менен кетет. Сүйлөшкөн жеңил болот, анализ кылганга жеңиш болот. Жеңилирээк болот. Адам ар бир өзү 2 тоннасы менен көтөрүп жүрсө, эч ким албайт аны. Кийинки убакта бул мегаком сыяктуу чоң объекттерди сатуу жөнүндө сөз болуп атат да. Булар мамлекет өзү иштеши керекпи же бул жеке колдорго? Бул жерде эки кайчы пикир бар да. Мисалы үчүн өкмөттүн өкүлдөрү айтат, эртең мегаком тынчып калат, иштебейт дейт. Эртең мегаком иштебейт, бизге керек эмес дейт. А биз айтып атабыз, бүгүн сага акча берип атат, мегаком берип атат. Накта түшүп атат, ооба. Дагы эмне керек сага? Мегакомду сен курбасаң, техниканы сен албасаң, ал жеке инвесторлор болчу да. Мамлекеттин эсебинен болгон жок да. Ошондуктан пайда берип атат, иштете бергиле. Анан айтып атат, бизге кээ бир учурда айтат, мамлекет жакшы менеджер боло албайт. Мен дайыма айтам, мамлекет эмес, сен дайындаган киши ууру. Ошентип айтыш керек да. Ууруну камаш керек. А бизде ууруну кармап, акчаны төктүрүп, эркиндикке чыгарып коюп атабыз. Андай болбойт да. Көчөдө кичинекей бала велосипед уурдаса, акчасын төлөсө да кое бербейт аны. Камайт. Мыйзам бирдей болуш керек да. Ошондуктан мамлекет башкара албайт эмес, мамлекеттин жеке адамдар, дайындалган кишилер башкара албайт. Аны айдаган жумуштан. Колунан келбейт кетир. Сөзсүз эле жетекчи болуп жаралган эмес да ал. Бир нерсени байкасаңыз, сиздин тууганыңыз, менин тууганым кызматка турганда биз эмне деп куттуктайбыз? Ордун майлуу сүттүү болсун депчи. Директор школы каяктан майлуу сүттүү болот? Фермага койсоң мейли майлуу сүттүү. Демек биз башынан эле айтып атабыз, ийгиликтүү, чөнтөгүң толсун, кампаң толсун деп айтып атабыз. Роддомго барабы, мектепке барабы, жетекчи болсо эле болду да. Уже каныбызга сиңип калды да, аң сезимибизге. Ошондуктан сиз айткандай ишканаларды мүмкүнчүлүк болгончо иштетишибиз керек. Кытайда China Mobile деген компания бар, сотовый связь. 600 миллион абонент бар. Мамлекеттик. Үлүшү чоң аялды. 100% эмес, мамлекеттик үлүшү чоң. Авиакомпаниялар көптөгөн мамлекеттерде менчик эмес, мамлекеттик. Ошондой стратегиялык тармактардагы ишканаларды мамлекет көзөмөлдөп атат, карап атат, башкарып атат. Айлыктарды бийик коет кызматкерлерине. Пайда алып келип атат да бюджетке. А биз болсо жок, биз башкага сатыш керек деп. Анан кийин 5-6 жылдан кийин билип калат, ошол саткан кишинин тууганы болуп калат экен да, алган киши. Политклиниканын журналисттери да журналисттик иликтөө жасап чыкты да, ошол кимдерге өткөн атканы боюнча мегаком. Билбейм, кимге өтөт экен? Ошо жаңы иликтөө чыкты да, ошол кимдер алган атканы боюнча. Эми алыш үчүн акча керек да. Мисалы үчүн мен жизни ала албайм, менин акчам жок ага. Сиз ала албайсыз, сиздин акчаңыз жетишпейт. Демек саналуу эле кишилер бар, кимдин акчасы бар атыр. Кимдин мейманканалары бар, кимдин бактары бар, кимдин офшорный жерлерде компаниялар бар. Ошолордун бирөөсү алат да. Андан кийин биз 15-20 жылдан кийин кокуй деп коебуз, кантип бул ээси болуп калды деп. Аны да билбей калышыбыз мүмкүн. Себеби офшорный принцип ал жерде айтылбайт да, бир компаниянын атына жазып коет. Алардын ортосунда келишим биз биле албай калабыз. Канча журналисттик иликтөө болуп аткан Дамаск гостиница боюнча. Байланышты табыш кыйыныраак да. Дүйнөдө ушундай ар кандай шылуундар ушу офшор деген принципти тапкан да. Россия көптөгөн акчаны ошону жоготуп атпайбы? Офшорго регистрация болгон олигархтар. Азыр болсо барып чындап
акыл үйрөтүп атат. Өз убагында табигый байлыктарды басып алып, сатып бай болуп, ошо байлыкты алып кетип отурушат азыр. Бизде деле ушундай. Ошо майлуу сүттүү кызматтар деп айтып калдыңыз го, майлуу сүттүү болсун депчи. Ошондой жерлерге мисалы жогорку кызмат адамдарынын туугандары, мисалы жакында Кыргыз Алтынга Садыр Жапаровдун кудасы директорлор кеңешине келди. Мен окудум аны. Эгерде чын эле ушундай болсо, эми ал жетекчи болгон жок да, бул жетекчилердин орун басарлары. Билбейм кандай анын милдети кандай болот. Эгерде ал технарь болуп, айтишник болсо, ал бир жөндө. Эгерде ал алтын кен боюнча чоң адис болсо, анда маселе жок да. Эгерде жөн эле жакшы киши болсо, анда жетишпейт да, ал туура эмес болот да. Баары бир жооп берген учур келет да. Президентке, премьер-министрге баарына жооп берген учур келет. Эч качан унутпаш керек. Келдиңби, кетесиң бир күнү. Кеткенде тигилер кандай болот экен? Азырга чейин президенттин кудасы деп Сооронбай Жээнбековдун бирден болсо эле президенттин кудасынын иниси деп тепки жеп атат. Абжалиев Алиярбек инилери менен. Аз деле Атамбаевдин туугандары деп, бирок Атамбаевдин туугандары көп кызматка турган эмес да. Бакиевдин туугандары баары кетишкен, Акаевдики баары кетишкен. Бул эми турган нерсе да. Ошондуктан биз эгерде сен тууганыңды аяйм десең, тууганыңды сөз кылгың келбесе, сен кызматка коюп эле кой. Эгерде ишкер болом деп ал иштейм десе, анда жол жобосун таап туруп, башка мамлекеттин жетекчилери менен сүйлөшүп туруп, ушул бала сен да иштеп турсунчу мамлекетиңде. Сен кичине көз салып турчу болду. Кыргызстанга бир кадам кылбаш керек да. Эмне үчүн Төрөбай Кулатовдун балдары Москвада калып калган? Исхак Разаковдун балдары ошол жакта калган. Себеби Кыргызстанда бир демеге таасир бербесин деген балдарын коргогон. Мына Эркин аке Кулатовдун баласы Москвада пенсияга чыгып, геолог болуп, профессор болуп кайтып келген жок, көнүп калган. Кызы да ошол жакта. Себеби атасы баштан түшүнүп турган. Бул жерде келсе, тигинин баласы деп бузуп коюшу мүмкүн. Алаксып кетиши мүмкүн деп ошондой принципте болгон да. Азыр деле ошондой принципти кармаса, мен ойлоп атам, жетекчилерге келечекте өзүнүн туугандарына жеңилдик кылмак да. Ошо алтын комиссиясы боюнча сиз башында төрага болуп, анан кайра баш тарттыңыз да? Бул жерде жеке себеп бар. Мен кичине медициналык обследование барышым керек болчу. Анан Турцияга барып келдим, текшерилип, ден соолугума байланыштуу мен толук кандуу иштей албайм деп ачык айттым да. Комиссиянын төрагасы болгондон кийин ар бир кычка кирип, тоого чыгып жүрүш керек. Мага ошол мезгилде тиги тоонун чокусуна чыкканга мүмкүн эмес болчу. Давление ойноп, анан аяк биякка чапкылаганга бир аз чектелип калдым эле да. Ошого байланыштуу мен сурандым, мени төрагалыктан бошотуп койгула. Толук кандуу иштеш керек да. Мүчөсү катары мындай өзүңүздүн ишиңизге канааттандыңызбы? Мен толук маалымат ала албадым, мага анча-мынча суроолорум калып кетти. Аны менимче кийинчерээк мен алам, атайын сурабай туруп. Мисалы үчүн, кайсы каражатка 45 тонна алтынды Улуттук банк Кыргыз алтындан сатып алды. Мынчалык бай акыбалын мен байкаган жокмун. Анан эмне үчүн 45 тонна алсак деле, эмне үчүн 5, 10, 20 тонна саткан жокпуз? Эмне максат менен? Балким болушу мүмкүн, алтынды көбүрөөк сактап турсак, бизге кредит көбүрөөк бериши мүмкүн. Бул мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар. Же мен билбеген, чоңдор билген бир жашыруун бирдеме болушу мүмкүн да. Коркунуч барбы, экономикалык кризиске даярбы, билбейм аны. Азыркы болгон дүйнөдө болгон окуяга байланыштуу чын эле дүйнөлүк кризис оңой эле келип калышы мүмкүн да. Дүйнөлүк кризис болгондо биринчи кезекте биздин мамлекетке окшогон мамлекеттер азабын тартат да. Ошондуктан балким ошого запас кылгандыр, бирок ага жооп албадым да. Комиссиянын ишине канааттандыңызбы? Эми коюлган суроо боюнча комиссия колунан келгенче иш кылды. Суроо так болчу. Кыргызстанга өткөндөн баштап эмне кылган деген сөз. Эгерде суроону кумтөрдү кантип алдыңар, кандай эреже менен алдыңар деп суроо коюлса, анда башкача болушу мүмкүн да. Кайра бул маселеге дагы депутаттар кайтып келиши мүмкүнбү? Кийинки чакырылыш болсо деле. Албетте, алтын боюнча бул турган иш.
кийинки чакырылыш болбосо кийинки чакырылыш сөзсүз болот. Себеби канчалык пайда деп эч ким так айта албайт. Бул 100% биздики пайда көрдүк деп айта албайт. Ошондуктан суроолор алтындын тегерегинде өмүр бою адам жаралгандан баштап дайыма чыр болчу да. Бул маселе дагы каралат. Эмне үчүн 24 жыл, 20 жыл биз мынча алганбыз, анан кийин 2 жылда мынча алып атабыз деп. Ошондо ошон суроолор дайыма болот. Жаш муундар көтөрүлөт, алар да айтат. Но жерде тоо болчу эле, сүрөттөр бар эле, азыр тоолор жок экен. Аны ким казып таштады? Анан кийин эгерде Кудай сактасын, бирок көлдүн жээгинде бир жердин астынан чыгып кетсе, жана уулу дагы чыр чыгат. Ушундай нерсе бар. Жана Барышконго оодарылып түштү го, эсиңерде барбы жанагы цианид. Ошого окшогон кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Же бирден болсо сөзсүз чыгат. Алтын тегерегинде дайым болот. Алтын бул бир топ президенттердин тагдырына таасир берди, дагы берет. Өкмөт башчысына, министрлерге таасир берет албетте. Себеби алтындын жаман сапаты бар, ал жабыштырат адамды. Акылбек Жапаров изилдөө башталганда айтпадыбы? Бардык президенттер үлүшүн алган депчи. Ага Аскар Акаевич өз тут же тимеле чыйылдап жооп бербедиби? Акылбек биринчи кылган деп. Демек бул сөз калып кетпейт. Убакыт келгенде ушул сөз үчүн да сурашат. Эмнеге сен эмне үчүн мынтип айттың, сен эмне үчүн мынтип айттың? Эгер чын эле мурунку президенттер кумтөрдөн уурдаган болсо, эмне үчүн сен азыркы президентти токтоткон эмессиң? Жашы аларды кечирбеш керек деп. Демек бул жерде өтө кызыктуу нерсе болот. Алтын илгертен бери адам башына алып турат. Азыр деле бир топ адамдардын настроениясын бузуп коюшу мүмкүн. Бүгүн эмес, эртең эмес, бүрсү күнү. Эми соңку суроо болсун, мына бул күндөрү ушул 10 апрелде экен Абсамат Масалиев 90 жашка чыкмак экен да. Анан бул Масалиевдин 90 жылдыгы кандай белгиленет? Декабрдын аягында президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгы белгиленсин деп. Кыргызстандын улуу инсаны, баатыры, ошо кишинин юбилейи белгиленсин деп. Комиссия түзгөн, комиссияга өкмөттүн башчысы болду. Бир жыйын өттү. Ал жерде биз пландаштырдык. Жылдын аягына чейин иш-чараларды жүргүзөбүз. 10 апрель менен чектелбей көптөгөн иштерди пландаштырып койдук. Мисалы үчүн айрым жерде тиги төрөлгөн айылдын ичиндеги таза суу программасын ишке ашырып, жолду кичине ремонттоп, мектепти ремонттоп, анан анча-мынча мектептер анын атына ысым берилген мектептерге жардам берип, бир топ иштерди китеп чыгарып, кино тартып, анан анча-мынча жерлерде эстеликтерди койдуруп. Демек бул ушул иш-чаралар күзгө чейин болот. Катар менен кете берет даярдык боюнча. Күзүндө жыйынтыктоочу салтанаттуу жыйын болот. Ал жерде азырынча пландаштырганыбыз ой боюнча президенттин катышуусу менен болот. Ал жарлыкка кол койгондон кийин албетте ал катышыш керек да. Ушул жерде жыйынтыктап, ал кичине эскерип, ушул жылы мындай иштер бүттү деп, ишке ашты деп маалымат берилет да. Мен ойлоп атам, эң жакшы ушул белгилеген ушундай болот да. Кандай элибизге бир жакшылык болуп, бир курулуштар бүтүлүп калса, ал жакшы болот да. Ал жалпы коомчулук жакшы кабыл алып атат. Себеби биздин өлкөбүздө акыркы 30 жылда дал ушундай кишилер жетишпей атат да. Эми өзгөчөлүгүбүз мындай экен, бардык жерде ушундай, бардык калктарда ушундай. Тирүү болгондо баркын түшүнбөй баа бере албайт экенбиз, анан көз өтүп кеткенден кийин кокуйдап калат экенбиз да. Анан кийин 30 жылдын ичинде келген президенттер, жетекчилер дайыма бир уран менен чыгат. Мен мурунку президентте болбойм деп айтышат да. Мен кээде түшүнбөйм. Андай айтпаш керек. Алар башкача айтыш керек да. Мен Разаковду, Усубалиевди, Масалиевди болгум керек деп айтыш керек да. Мурункусу менен салыштырбаш керек да. Ката болсо ката. Кылмыш болсо кылмыш болот. Сен өзүң жол менен жүрүшүң керек бардыгына. Бул баарына тийиштүү. Жаш саясатчыдан баштап президентке чейин тийиштүү сөз да. Мен ойлойт элем, эгерде кайсы бир президент же өкмөт башчы мен ушу кишидей болоюн деген аракет кылып атам десе, анан ал кишинин сунуштарын кайра эске алып туруп, муну көңүл бурсак болот деп айтса, адашпайт эле. Тескерисинче жакшы
элге жагымдуу болот да. Анан бири-бирин чукулап отурсак биз кыйын болот го. Бирок мүнөзүбүздү өзгөртүш кыйын, убакыт керек. Биринчи кезекте экономика өнүгүш керек. Экономика өнүккөндө, адам жумуш менен камсыз болгондо, көңүлү ток болгондо анча-мынча саясатка көңүл бурбайт. А качан саясатка кирип кетебиз, качан келечекти көрбөй турган учурда биз дайыма бири-бирибизди чукулап отурабыз да. Келгиле, бизде Кыргызстанда 200 адам бар, 300 адам бар саясатка аралашкан. Отуруп сүйлөшүш керек. 1 жолу эмес, 5 жолу, 10 жолу эмес, 15 жолу сүйлөшүп, бир кандай бир бийликтикке, биримдикке алып барыш керек да. Анан сенин колуң сындырам, сени камайм, сени мындай кылам десең түгөнбөйт да. Сизге рахмат. Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биздин студияда мейманда Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.